Кыргыз элинин руханий жана маданий мурастарынын улуу дөөлөтү бул Манас эпосы. Кыйын мезгилдерде Манастын образы, манасчылык өнөр аркылуу кыргыз элине күч кубат берет. Азыр ар бир адамдын мамлекеттин өнүгүүсү боюнча өзүнүн позициясы жана көз карашы, дүйнө таанымы бар. Бирок Манаска келгенде баарыбыз бирбиз. 14 саат 27 мүнөт Ала Тоо аянтында тамак ичпей, тыным албай, Манас айтып, жаңы рекордту гана жаратпастан элди биримдикке чакырган манасчы Дөөлөт Сыдыков бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы агай, биздин студиябызга кош келиптирсиз. Шапкасы. Агай, бир жагынан баягы өкүнүчтүү деп айтсак дагы жаңылышпайбыз, баягы кейиштүү окуя, Баткен окуясынан кийин жолугуп отурабыз. Андыктан бүгүнкү маегибиздин бир чети ошол жөнүндө да баягы сиздин оюңузду билип өтөлү дедик. Анткени эл азыркы тапта кыйналып турат. Мындайча айтканда, бири-бирибизге өзүбүз жардам берип турган кезибиз да, агай. Анан Манасчы катары элге духун ойготуп, рух берип, өзүңүздүн бир сөздөрүңүздү, анан ушул окуя туурасында өзүңүздүн бир оюңузду айта кетсеңиз. Арабаңыздар кадыр дарыган кыргыз журту, биринчиден жалпы элге көңүл айтам. Ошо Баткенде өтүп кеткен бир боордошторубуздун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, арты кайрылуу болсун, жандары көккө жаксын, сөөктөрү жерге жаксын. Анан бул эми каргашалуу жаман окуя болду. Анткени биздин элибиз эч убакта мындайды күткөн эмес. Коңшу бир чети тууган болуп калган элден анан ушундай бир капыстан кол салуу, капыстан кирип душмандык кылуу бул өтө жаман нерсе да. Керек болсо Манас дастанында айтылгандай, бул жердин баары кыргызга таандык жерлер. Ошол эле тетиге Манас атабыздын кумайыгы Медиан деген чөл бар. Тажикстанда. Медиан деген чөл бар. Ошол Манас атабыздын кумайыгы ошол жерден табылган. Медиандын чөлүндө кең балбалдын төрүндө кайыбынан кабылган жок жеринен табылган деп атпайбы? Ошол эле мына жерге талла кыргыздар буга талил. Керек болсо 1924-жылга чейин бул жер биздин жер болуп турган. Анан баягы жер бөлүшүп келгенде ал жерге өтүп кетти. Булардын мынтип жер талаша турганга акысы жок да, биринчиден. Экинчиден, капыста мындай кол салуу бул туура эмес, жат көрүнүш. Биздин ошол эле канча жерлерибиз баягы илгерки Орус менен Кытайдан бөлүп койгондон улам Кытайдын чек арасында калып кеткен жерлерибиз Казакстан жеринде, Өзбекстан жеринде, Тажикстан жеринде калып кеткен жерлерибиз биз деле таанышпай элебиз да. Турат ошол жердин баары турат. Ошол жердин баары бул деген Манас дастанында, Манаска чейинки айтылган окуяларда, кийинки окуяларда бул тарыхый далил катары турат бул жердин баары. Анан эми биздин элибиз түбүнөн башка атабыз Бааракан башынан кыдыр дарыган, түб атабыз Түгөлкан түбүнөн кыдыр дарыган деп айтылат да. Бул кыргыз бирөөгө катылбайт эч убакта. Бирөөгө тийишкен эмес. Бирөөгө эч убакта катылгандын аты кым бер деп айтат. Анан эми азыркы болгон жагдай боюнча жалпы эл аралык сотко берсе, ошо дүйнө жүзүндөгү коомчулук өзүнүн калыс пикирин билдирип айтат болуш керек. Көрүнүп эле турбайбы, согуш кайсы жерде болуп атат. Биздин чек арага бастырып кирип согуш кылып атат. Кичинекей бөбөктөрүбүздөн бери кол салып өлтүрүштү. Канча бир туугандарыбыз шейит кетти. Эми артын берсин, Кудай артын жакшылыгын берсин. Мындан ары согуш болбосун, тынчтык болсун. Биз кылымдарда эчендеген урушту да көргөнбүз, эчен согушту да көргөнбүз. Бирок ушундай убакта биримдик менен, ынтымак менен чыркыраган чындыкты тугулуп кармап жеңип келген элбиз. Кайсы убакта болбосун бизди Кудай колдогон элбиз. Кайсы убакта болбосун бизди ата-бабанын арбагы жөлөп турган элбиз. Кыдыр
жылообузда жүргөн элбиз. Ошон үчүн чындык биз тарапта. Агай, Манас эпосунда деле айтылат экен го, баягы кыргыз баягы көп улуттардын башын бириктирген депчи. Ошол жөнүндө дагы кененирээк айтсаңыз да, агай. Эме Манас атабыз өзү айтып атпайбы? Кулалы таптап куш кылдым, курама жийип журт кылдым. Тели куш таптап куш кылдым, тентиген жийип журт кылдым. Үзүлгөндү уладым, чачылганды жыйнадым деп. Бардык куш тапка келет, бирок кулалы тапка келбейт. Бардык куш келет. Ошон үчүн кулалы таптап куш кылдым деп атат. Анан ошону тапка келтирип, мисалы 40 чора 40 элден келген. Чора Кылкылдан, Кытайдан Алмамбет атабыз келген. Ойгуттун элинен Чубак атабыз келип атат. Манас атабыздын ойдон болуп атат. Керек болсо жана Үзүктөй калпак Эршуту Англиянын журтунан деп атпайбы? Саякбай атабыз. Ошол эле дагы башка элдерден, түркмөндөрдөн Ажыбай, Манжулардан Манжыбек келип атат. Аты Шакым болуп, анан Шакым аты жоюлду, Манжыдан келген бала деп Манжыбек атка коюлду деп атпайбы? Ошол эле бүт ааламда мурунку 40 уруу кыргыз дегенибиз азыр 40 уруу эл болуп турат. Ошол эле түрктөр, түркмөндөр, азерлер, аздын эли, шордун эли, төбөйлөр, туиндер деп жүрөт. Алтайда боордошторубуз турат. Жакуттар, якут болуп кетти. Ушунун баары тең бизге боордош, чектеш эл. Мына Афганистанда катагандар ушулга чейин жүрүшөт. Тажикстанда кыргыздар, Памирдеги кыргыздар, бияка канча тети Кытайда калган кыргыздар, Тибетке чейинки бүт жердин баары биздин. Ошол Манас атабыз ошончо биягы Кытайда, Кытай менен Кыргыздын бөлүп турган жери ошол убакта Талчоку деп айтылат. Талгардын башы Талчоку деп. Жусуп Мамай көзү тирүү кезинде мен 87 жашында батасын алгам. Ошол киши айтат, мен өзүм көзүм жаш күүлүгүчтүү кезимде ушундай каарым бар кезде көрүп коеюн деп атайын. Манас менен Кытайдын ошол убакта Кыргыз менен чегин көрүп коеюн деп жана Талгардын башы Талчоку бардым дейт. Мен туулган Акчи районунан ошол ички Бейжиңди көздөй, ички Кытайды көздөй жүргөндө мындан ары 5000 километр алыстыкта дейт. Эмне деген жерибиз калган? Биягы Оролдун белин жайлаган, оодарып малын айлаган, сырдын боюн жайлаган, сыдыра бесин байлаган деп айтылат Манаста. Орол деген жер азыр Урал тоосу деп атпайбы? Ошол жердин баарына, мына ушунча жердин баарына Манас атабыз каганат кылып, ошол жердин баары бизге тандык болгон ал убакта. Кыргыз дөөлөтү деп коет, кыргыз мамлекети. Кыргыз дөөлөтү курулуп, кыргыз каганаты курулуп, ошол бир туунун астында ошончо элдин баарын Манас атабыз айтып атпайбы? Тилимди билген эл болсо тилимди билип келсин деп, тил билбеген эл болсо тилмеш жооп берсин деп атат. Ошончо элдин баары тең бир туунун астында Манас атабызга биригип турган. Анан азыркы убакта биз Кыргызстанда да көп улут элбиз. Ошол эле бизге кол салып аткан тажик улуту да бар азыркы убакта. Алар мындай кара санатайлыкка барбаш керек. Биздерин жооп бере турганга алыбыз деле, карыбыз деле жетет. Биз деген түгөнгөн сайын түтөгөн, чабылган сайын күчөгөн деп айтат Манаста. Биз Кытайлар Кытай Бейжиңди алып атканда айтып атпайбы? Өйдөнүн чогу пас болот, Кыргыздын эли аз болот дейт. Ылдыйдын чөгү чөп болот, Кытайдын эли көп болот дейт. Көп экен деп карабайт, кара жанын аябайт. Ажал кайда экен деп издегендин бир экен, өлүм кайдан экен деп түздөгөндүн бир экен деп атат. Анан ошондогу Кыргыздын каны бар бизде. Күчү. Манас атабыздын каны бар бизде. Кошой атабыздын каны бар. Бизде Бакай атабыздын каны бар. Бизде Кыраңырк Чоронун каны бар. Биздики мындай тепкилей берсе, ит деле кабалат да. Жөн өтүп барат тепкилей берсе. А биз ага жооп берген жокпуз. Кой бизге кол салып атса да унчуккан жокпуз. Биз аткан жокпуз. Ата турган болгонго, жооп бере турганга бизде деле мүмкүнчүлүк бар, шартыбыз бар. Бирок биз бөөдө кан төкпөйлү деп атабыз да. Биз деген улуу элбиз. Ошо улуулугубуз менен улуу боюнча сакталып биз булар
туура эмес кылып атат. Бирок биз бөөдө кирип барып кан төкпөйлү, бөөдө жаш балдардын убалына калбайлы, бөөдө элдин убалына калбайлы деп атабыз. Жанагы Коңурбайды кубалаганда Манас атабыз айтып атпайбы? Калың элде не жазык кандарында көп айып. Бу кара журтта не жазык башчысында көп айып. Бөлөгүн алып нетейин, бөкөсүн ала кетейин, башкасын алып нетейин, башчысын ала кетейин деп атпайбы? Ошол жана башчылары бузук саясат жүргүзүп аткан үчүн бизге дагы жөн жаткан жолборсту козгоп тийишип атат да. Бул эл аралык сот же болбосо дүйнө жүзү буга көрүп турат, ошон үчүн калыс мамиле кылат деп үмүттөнүп атабыз биз. Чын эле кыргыз ушундай күчтүү агай же бирок жана акыркы окуяларда интернеттеги видеолордон деле карасак, жүр бас кетесиңби десе, жок мен кетпейм деген мырзалардын видеолору тарады. Жөндөн жөн эле көкүрөк кага береби дегеним го булчу, кыргызча. Же ушундай чындап эле күчтүү, же болбосо бул агай азыркы биздин жаштардын мурункулардан айырмасыбы? Biz jana başta kep kılıyorduk. Kuday süygen elbiyiz. Biz kayıp kolduğun elbiyiz. Arvak kolduğun elbiyiz. Biz Kırgız bayağı ilgertenli şunday jatkanda bul urudan ken, bul tigi urudan ken dep bir-birimizde. Bирок тыштан düşman келгенде Kırgız эч убакта бөлүнбөйт, биригип калат. Мына бул азыркы Баткенге мен барам, элибиз кырылып аттыр, ушундай болуп аттыр деп аткандын өзү бул баатырлык да. Баатырлык. Бул ошол чындап эле биздин каныбызда бар нерсе. Канды ойготуш керек дейт го. Бул биздин бабаларыбыздан калган. Кыргыз намыстуу эл болгон да. Кыргыз баатыр эл болгон. Ошол каныбызда бар, ал жатат. Бирок биз баягы ошол каныбызды ойгото албай майдаланып баратабыз да. Жанагынтип ынтымакка келгени же болбосо тыштан душман кол салганда илгертеден биримдикте тура калганы бул биздин түптүү эл экенибизде, биздин күчтүү эл экенибизде, биздин жүрөгүбүздө, каныбызда ошол нерсе бар да. Бар. Жана түгөнгөн сайын түтөгөн, чабылган сайын күчөгөн деген. Ошол Манаста айтылган ошол нерсе бар нерсе бул. Биз ошол киргенде бул көп экен, бул аябай куралдуу экен дегенге карабайт Кыргыз. Эгер кан ойгонуп келсе, ага карабайт. Жалгыз болсо да коркпойт. Намыс бар да бизде. Намыстуу элбиз. Ошон үчүн жанагы намыс менен бизде атпагыла десе да, жылаңач кол менен коргоп аткан ушул да. Жылаңач кол менен, автомат менен атып атса, жылаңач менен кол менен коргоп аткандын өзү бул баатырлык. Жанагы аянтка келип, мындай кылалы, тиги Баткенге баралы десе, жүрүп баргыла десе, кайра атайын барып ак үйдү алабыз деген ал чагымчылардын иши. Бул илгертеден андайлар болгон да. Мисалы Манаста айтат, бузуксун койбогон буттайын бузуп ийсе да, буудан Манас баатырың бузду экен деп койбогон деп кыргызчалда айтып атпайбы? Ошол өмүр бою бузуп келатса да айкөл да Манас. Анын эрдигин баалайт. Бирок бузду деп аны четке кагып койбойт. Мейли деп баатырлыгын баалап жүрө берет. Мындай кара суунун үстүндө бедери бар да бедери жок, калың кыргыз ичинде нелер бар да нелер жок дейт. Ошондой кеп сүйлөбөй тил айтпас торпоктору дагы бар, эшикке чыгып баспаган коркоктору дагы бар. Кара мылтык карс эсе качпай туруп салышкан, чогол мылтык чорт эсе чочубастан алышкан эрендери дагы бар деп атпайбы? Ал илгертеден болуп келген нерсе. Бул чагымчылар азыр тыштан душман кол салып атса, иштен биримдикти иритпей, ошо бирге туралы дегенде бузукулук кылып ошол бийликти басып алалы же болбосо мындай кылып ийели деп аткандын өзү туура эмес нерсе. Кайсы убакта болбосун биз Кыргыз ынтымак менен, биримдик менен жеңебиз. Ошон үчүн айткан да Манас атабыз. Тирүү болсок бир дөңдө бололу, өлүү болсок бир ойдо бололу деп. Ошону биз туу тутуп, ошол сөздөрдү маанисин, маңызын түшүнгөндө, анда биз ынтымакта эч кимге алдырбайбыз. Кеп аз санда эмес,
кеп баарыбыз бир муштумдай түйүлүп ынтымакта тургандын өзү бул душманга сес берип турат. Биз дүйнө элинин атасыбыз десек бир кезде койгулачы дүйнөнүн баары эле Кыргызстан тарай бериптирби деп атпады эле. Аз тарыхчылар далилдеп алып чыгып атпайбы? Биз улуу элбиз да. Биз кайып касиеттин баарына, жан жаныбардын баарына бирдей каалаган элбиз. Ошон үчүн баарына атадай болуп бирдей карап, эми бул теңтек туура эмес кылып атат деп азыркыга чейин калыстыгыбыздан жанбай келатабыз да. Турагай, ушул окуяда деле мына маданият өкүлдөрү, мисалы, көп эле көрөбүз интернет тармактарынан деле жардам берип жүргөндөрүнчү. Алар жардамаласа эл тескерисинен туура эмес да түшүнө алышат экен, булар өздөрүн пиар кылып атат деген сымалчы. Ушул нерселерге негизи эле жардам берип, анан өзүнүн жардам бергенин көрсөткөндөргө сиздин көз карашыңыз? Эми негизи жардам бериш керек. Биздин бир боорлорубуз каза болуп атат. Биздин каныбыз бир да. Санай келсек жаныбыз бир, айта келсек каныбыз бир, аштык салса даныбыз бир, бир туугандарыбыз ушундай күнгө кабылып атканда жардам бериш керек баары. Бирок жанагындай пиар тетип, туура эмес кылып, анан мына деп тиги жана күйгөн машиналардын үстүнө чыгып алып өзүн тартып, же болбосо мынтип аткандын өзү туура эмес. Ал жанагы айтат эмеспи? Бир колуң бергенди бир колуң көрбөсүн дейт. Ушундай сөз бар да. Аны билдирбеш керек. Ал сени Кудай арбак көрсө болду берип атканыңды. Анан сөзсүз эле 1 сом берип, 1000 сом бергенсип кыйкыргандын өзү. Же болбосо 1 сом берсе дагы 1 сом берип атам мына деп сүрөткө тартып, анан берип аткандын өзү бул туура эмес. Ал Кудайга деле жакпайт. Ал туура эмес. Андан көрө бербей эле коюш керек. Агай, ошол акыркы жаңылыктарды деле сиз окуп көрүп калсаңыз керек. Баардыгы бүткөндөн кийин көбү келди. Эми баягы ошол эле көкүрөк каккан кыргыздар кийин форма кийип алып барышты деп айтып атышат да, ошол жерге делечи агай туурабы? Сиздин оюңуз ушул нерсе кандай? Ошол учурда барыш керек беле? Биз туура эле кылдыкпы? Ал жерде ар кайсында болуп кетти да, мисалы ал жерге келбегиле солдаттарга мешайт этесиңер, гражданский кийинип алып, ким тажик, ким кыргыз таанылбай да калат, келбей тургула. Эгер керек болуп ошондой күчөп баратса биз айтабыз деп атты. Бирок ошондо деле баягы бир туугандык сезим кан менен күйүп, жанып ошол жерге барып, жок дегенде жанагы жерге жыгылып калганды ордунан тургузайын деп аткандын өзү жакшы нерсе да. Жакшы нерсе. Анан кийин бара калып, жанагы эле жардам берип, 1 сом бере калып, 1000 сом бергенсип кыйкырып, монтегендей болуп, анан сиз айткандай форма кие калып, бара калып, антип минте калгандын өзү дагы туура эмес нерсе. Айрыкча тиги эл өкүлдөрү түштөн кийин келди, күзгүгө упай топтоп атат деп атпайбы? Чындап эле туура эмес нерселер буларчы. Мурда эле чечип коюшпайт беле аны. Чегара. Мурун эле ошону ушу чегарага көңүл бөлөлү. Мурда сабак болгон эмес беле? Өзбектер менен урушкан. Же болбосо башка сабак болгон эмес беле? Бар да, бар, көйгөй бар нерсе да, чечилбей турган маселе бар. Ошону мурун эле чечип коюш керек болчу. Аны түштөн кийин барып алышып, өздөрүнө упай топтогон өзү туура эмес. Бул уят нерсе да, уят нерсе. Уялыш керек. Андай да. Барбаш керек. Мурда кыла албай койду, жолобош керек. Чеччилерге мүмкүнчүлүк бериш керек. Мурунтадан бул 30 жылдан беринки келаткан көйгөйлүү маселе да. Ошол эле жанагы атка минерлерибиз келер деле эмнелерди гана айтпайт, укмуш менен жөн эле айга учурам дейт го. Келгенден эле дымы чыкпай эле эчтеке жок. Ошо чачкан акчасын эле эптеп кайра бир жерде жеш керек да кетиш керек. Ушинтип атып, дагы Кыргызстан кыйын экен ошолорго түтүп келаткан. Айрылып, жыртылып, жоголуп кетпейчи. Анан мындай болбойт. Мындай нерсенин түбү жакшылыкка алып барбайт. Азыр дагы чечпесе эртеңки күнү дагы эч кимге белдик бере албайт. Ошон үчүн азыр сабыр кармап, биргеликте, ынтымакта чечиш керек.
Мисалы учак кулаганда деле ошондо деле кыргыз өзүн өзү багып, кийими болсо кийимин, тамагы болсо үйүндө тамагын бөлүп алып жүрүп берип, азыркы окуяда деле ушундай болуп атат да. Ушундай болуп атат да. Бул каныбызда нерсе да, бул каныбызда бар. Анткени бир тууганың ушундай өлүп атса, ушундай кордук көрүп атса, кантип карап турасың? Бул адамдыкка деле жатпайт да. Мына былтыркы пандемияда деле карасаңар. Ошол эле атка менелер жеп аттык акчанын баарын. Миллиондоп алып эле жок. Жана эл карапайым эл өзү берип, ошо элден чыккан бизнесмендер элди ошолор бакпадыбы? Отчетун бергилечи десе, отчетун бере албайт. Бул элибиз чындап эле түптүү, элибиз элден айланса болот. Элге рахмат, ушунун баарына түшүнүү менен туура мамиле кылып атканын өзү элге ыраазычылык айтыш керек. Ошол жанагы акмактар, элди бузуп аткан, элди жарып аткан акмактар элден айланып кетсин. Туура агай. Эми ошол окуя боюнча сүйлөшө кеттик. Агай, сиздин оюңузду дагы элге духун ойготуп, рухун ойготуп дегендей. Эми кайрадан Манаска кайта турган болсок, агай, мисал алсак, ошо Чыңгыз хандын эстелигинин астында дейли, башка жерде сиз Манас айтканда ошолордун кабыл алуусу, анан кийин Кыргызстанда айткандагы алардын кабыл алуусунун айырмачылыгын айтсаңыз, агай. Мындай да, негизи четте Манасты жакшы кабыл алат. Аларга деген мындай тилди түшүнбөйт да. Бирок ички туюму ошо канын козгоп кээ бир айтат да, моундай окуя айтып атат окшойсуң, айтканың өзүң айтып аткан кыймыл аракет ушундай обонуңдан билет да. Аларга элес келтирет окшойт. Алар деген баягы бул Манас деген чоң азыркыча энергия да, чоң энергия. Ошол кубат берилип дем сезилет да. Анан эгер мисал үчүн боордош казактардын же болбосо башка ошондой Манасы болгондо, булар дүйнөгө дүңгүрөтүп эле Манасты көтөрүп алып эле кетишмек. Туура. Өзү. Туура. Бизде азыр ушундай алыстап кеттик да. Биз өзөгүбүздөн ажырап бараткан үчүн ушундай окуялар болуп атат. Biz özümüzde özümüz tanıp, özümüz tanısak, biz ошондо өсөбүз. Атмейин өспөйбүз. Biz өзөгүбүздү tanısak, Manaska кайрылып ким экенибизди. Ынтымагыбыз мындан да бекем болот. Biz ошондо тарыхыбызды билебиз. Biz ошондо тегибизди билебиз. Biz ошондо кебибизди билебиз. Biz ошондо чегибизди да билебиз. Атанын орду кайда болуш керек, эненин орду кайда болуш керек. Баланын орду кайда болуш керек, кыздын орду кайда болуш керек. Биздин чегибиз, жерибиз кандай, элибиз кандай, баарын билебиз биз ошондо. Биз ошондо анан өсүп өнө баштайбыз. Биз өзөгүбүздөн кетип баратпайбызбы? Өзүбүздү өзүбүз. Арбак ыраазы болбойун, тиринин иши жүрбөйт дейт. Биздин ата бабаларыбыз ыраазы болбосо анан кантип жүрөбүз? Кантип оңолобуз? Алар ата бабабыз нааразы болуп турса, бул Кудайга деле жакпан нерсе. Ошон үчүн биз өзүбүздү өзүбүз таанышыбыз керек. Өсө турган эл өзүн сыйлайт дейт. Өспөй турган эл жактык сыйлайт дейт. Биз өзүбүздү сыйласак, өзүбүздүн каада салтыбызды, наркыбызды, өзөгүбүздү сыйласак, биз ошондо байыркы улуу эл экенибизге кайра кайтып келебиз. Болбосо ушинтип отуруп, бирибиз менен бирибиз чабышып, бирибиз менен бирибиз талашып, майдаланып отуруп, сөздүн да куну кетип, өздүн да куну кетип, кадыры кетип жок болуп атып анан жоголобуз. Кантип ошол нерсени келтиребиз өз ордуна мурункуга? Мисалы, азыркы жаштарды карасаң, телефон менен башка эле бир башка Европаны көздөй бурулуп бараткандай да. Ошону кайра мынакей, муну ата-энелерден көз карандыбы же ошол жаштардын өзүнөнбү? Мисалы, ата-энеси сиздин мисалы уулдарыңызды бир маегиңизден угуп калгам, кыргыз мектепке берем дегендейчи. Балким ата-энелердин баардыгы ошентип кыргызча китептерди окутуп ошенткенде бурулабы? Бул качан кантип бурулат? Бул мындай да. Жалгыз тал токой болбойт дейт. Туура. Анан жалпы киришиш керек булачы. Бизде улуттук идеология жок да. Жок. Улуттук идеология мына Манаста турат. Сапарбек Асманбетовду Англиядан апарып, Гүлнара Асманбетова жаздырганда, окумуштуулар келип ошо Манасын жаздырып, изилдешип, азыр андан чыккан канча доктор, кандидат науктар бар да. Ошол бир эле кишинин айткан Манасына. Анан ошондо бир профессордун айтканы бар экен да.
Силер бизде улуттук идеология жок, бизде мындай деп айтасыңар, бирок силер оозуңар менен айтат турбайсыңарбы? Оозуңар менен айтат экенсиңер, колуңар менен кылбайт экенсиңер деп. Биз болсо мына конституция дейбиз, закон дейбиз, анын тетактан батыштын скелетин алып келебиз да өзүбүздүн этти чаптайбыз. Анан бирикпейт да. Эт өзүнчө, сөөгү өзүнчө кетип атпайбы? Анын үчүн өзүбүздүн өзөгүбүздөн иштеп чыгыш керек. Ошол өзүбүздүн жазылбаган мыйзамдарыбыз бар, салтыбыз бар, жөрөлгөлөрүбүз бар, ырым-жырымдарыбыз, каада салтыбыз, үрп адаттарыбыз бар. Ошонун негизинде баарын иштеп чыгыш керек. Улуттук идеологияны биз ошол эле Манас баштаган дастандарда, эпостордо, тарыхтарда, тетиги башкаларда айтып келдикпи? Ошону колдонуш керек. Бизде жок да. Мисалы үчүн Жөргөмүш киши, Халк, Бетман, анан эмне деген каармандар барбы? Балдарыбыздын баары ошону перетутат да. Бизде деген кино тартса болот, өртөштүктү баш кылып. Канча бизде баатырлар бар, канча дастандар бар. Даярда сценарий менен даяр турат да. Мультфильмдер тарса болот да. Ошол улуттук идеология. Анткени мына телевидениялар аркылуу эл бузулду. Ушуну. Ошону кайра ошолор аркылуу оңдош керек. Ошол нерсе жок болуп атпайбы биздечи? Телефондорго бүт кыргызча мультфильмдерди, кинолорду коюп, мону көрөсүң, мону окуйсуң, мону угасың десе, эмне үчүн болбойт? Манасты 1-класстан баштап киргизиш керек сабакка. Манасты тааныш керек. Еврейлер жана Торат, Инжилдерин 1-класстан 11-класска чейин ошону бүткүчө кошо окуп, башка сабактарды окуп атып, аны да окуп кошо бүтөт экен. Бүткүчө 11-ди бүткүчө жатка билет. Бизде деген Манасты бир сабак 8-класстан, анан 2 саат 9-класстан деп ал болбойт да. Аны киргизиш керек баштан аяк. Азыр тетиги Союз убагында түзүлгөн окуу куралдары менен окуйт. Адабият деле ошол, математикасы деле ошол, тиги башка сабактары деле ошол. Туура. Өзүбүздүн азыркы акындарыбызды, азыркы адабият жазып аткандарды, жазуучуларды, же болбосо башка Манасты өзүнчө сабак кылып, эмне үчүн киргизсе болбойт? Киргизиш керек да. Өзүбүздүн өзөгүбүздү өзүбүз билбей атып анан башканы кыйратабыз. Биринчи өзүбүз ошол аткаминерлер биринчи башташ керек кадамды. Анан ар бир кишиге ошо коюлуш керек. Кадимкидей Союз убагында күчтөп туруп кандай идеология жүргүз жана. Кудай жок деп айткыла десе, баары Кудай жок деп айтчумуз. Туура? Ооба. Бери чыкканы Кудай кечире көр деп. Ошондой апаларыбыз айтты. Ошондой бир идеология жүрүш керек да. Жүрүш керек. Ал идеологиянын өзөгүндө Манас туруш керек. Биз Манасты чанып эч жака кете албайбыз. Биз асманга, айга ракета учура албайбыз. Аны учуруп коюшкан. Же бир дагы бир нерсени ойлоп таба албайбыз. Анын баарын таап койгон. Онуч биздин өзөктө Манас турат. Биз мына жашап аткан жерди биринчи Кудай дейбиз, экинчи Манас дейбиз. Ошол Манас атабыз калтырып кеткен ушу жерге. Ушу жерге жашагыла деп. Эл башы болгуча суу башы болуп жашагыла дейт. Сонун жерде жашап атабыз да. 4 мезгил бар. Кайсы элде 4 мезгил бар? Бизде бар да. Туура. Жаз жаздай, жай жайдай, күз күздөй. Манас атабыздын тилинде сүйлөп атабыз. Манас атабыздын калпагын кийип турабыз. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин ырым-жырым каада салтыбыздын баары ошол Манаста кантип келип чыкканы. Бала төрөлгөндө эмне кылыш керек? Кыз төрөлгөндө эмне кылыш керек? Киши өлгөндө эмне кылыш керек? Аш бериш керек. Ошонун баары бүт баары турат Манаста. Биз турмушта ошону колдонуп атабыз, ошонун баары Манаста келип чыккан нерсе. Ошону биз туура жеткире албай атпайбызбы? Ар кайсы элдин маданиятын алып атабыз. Ар кайсы элдин маданиятын киргиз башыбызда айланып калды. Ошол Гиннес рекорд боюнча да токтоло кетсек да, агай, жыйынтыгы качан болот экен? Азыркы тапта кандай? Кайсы этапта болот? Мен деле эл катары күтүп атам, буюрса. Анан аякта да пандемиядан улам. Туура. Бир убакта күчөп кетип, азыр деле жакшы ишке кире элек да, ачыла элек. Ошолор тоскоолдук кылып атат кону. Ошондон улам мен деле күтүп атам. Кудай буйрса болуп калар да. Жакшы жаңылыктар менен буйрса бөлүшөсүз да, агай. Анда эркин микрофон берели агай сизге.
маектин аягында элибизге. Элибизге. Рахмат. Эми элибизге сабыр тилейм, кайрат тилейм. Ошо жандар учуп кеткен бир боордошторубуздун жаткан жери жайлуу топурагы торкоосун. Биз улуу элдин урпактарыбыз. Биздин бабаларыбыз кыйын болгон. Ата бабаларыбыз. Биз Манас атанын сактан түмөн уускан аталардын урпактарыбыз. Биз Бакай Кошой Олиялардын урпактарыбыз. Алмамбет Чубак Сыргак аталарыбыз баш болгон Кырган Кыркчор аталардын урпактарыбыз. Биз Алымбектин урпагыбыз. Биз Жамангара Жайылдын урпактарыбыз. Биз Бүргө Батыр атабыздын урпагыбыз. Бир Садырдын урпагыбыз. Биз Жетакенин урпагыбыз. Биз Олиялардын Балбай Ормохан аталардын, Тайлак Алыбек аталардын урпактарыбыз да. Биз Курманбек Батырдын урпактарыбыз. Биз ким кандай мамиле кылса жооп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз да чамабыз да жете турган элибиз. Биз ошол баатырлыгыбыз менен ошо сабырды кармап, анан элибиздин түбөлүгүн, туусун желбиретип алып кете турган элибиз. Элибизге Кудай ыйман ырыскысын аябасын. Кудай элибиздин зоолосун бийик кылсын, түбөлүгүн түз кылсын, келечегин кең кылсын. Дайым ушул ала тоо жерибизден, Ак Калпак кыргыз элибизден, Манас деген демибизден Кудай айырбасын. Чоң рахмат агай, убактыңызды бөлүп атайын келип кеткениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө өз оюңузду комментарийде чыштап койгонду да унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.